Абубакир Изибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик цирки үзгүлтүксүз иштеп келүүдө. Өз көрөрмандары үчүн эшиги ар дайым ачык. Ар күн сайын кызыктуу жумуктор, оюндар, өнөрпоздордун таланттары элге тартууланып келет. Ишемби, жекшемби күндөрү жана күн сайын атайын окуучулар үчүн оюн-зоок, концерттик программалар коюлууда. Мектеп, бала бакча жетекчилиги цирк өнөрканасы менен келишим түзүп, бөбөктөрдү майрамдык шаңга алып келүүгө мүмкүн. Дем алыш күндөрү саат 4-тө представление болуп турат. Ал эми азыркы болуп аткан күндөр болсо, бул школьный заявкалар да, жалаң окуучулар үчүн болгон программа. Бирок воскресенье менен ушу будний күндөр программа бирдей эле да, толугу менен ушундай. 2 саат болот. Клоундар, жонглёрлор, акробаттар ошол выездной группа барып иштеп, анан жана бияка кайрымдуулук. Обязательно бир программа келгенде биз 1-2 представление кайрымдуулук кылабыз да. Бүгүн Кыргыз цирки кичинекей көрөрмандарына кызыктуу номерлерди көрсөтүү үчүн эшигин ачты. Бул ирет Казакстан мамлекетинин Шымкент циркинен 14 кызматкери келишкен. Я артист Шымкентского цирка, приехал на гастроли в кыргызский цирк. Мен Шымкент циркинин артисти болуп эмгектенип келем. Кыргыз циркине гастролдоп келгенбиз. Килем үстүндөгү акробат, батуттан секирүү номерлерди көрсөтөбүз. Андан сырткары жаныбарлар, иллюзия жана башка оюн зоокторду тартуулайбыз. Есть еще так номера, иллюзия, все, животные есть. Шымкент цирки 10 октябрдан 6 ноябрга чейин Кыргыз циркинде коркунучтун чегинде аталышындагы программасын көрсөтүшөт. Мамлекеттик цирк кошуна жана чет өлкөлүк цирк өнөрпоздорун Кыргызстанга чакырып, түрдүү жанрлардан камтылган оюн зоокторду көрөрмандарга тартуулап турушат. Шамдагайлык, чебердик, юмор, үйрөтүлгөн айбанаттар, кызыктуу жанр, ар кандай ролдогу артисттер көрөрмандардын кызыгуусун арттырды. Руководитель программы данной, который... Учурда Бишкекте коюлуп жаткан программанын көркөм жетекчисимин. Биздин Шымкент циркинин жааматы бул жакта. Ал эми кыргыз өнөрпоздору Казакстанга барып оюндарын көргөзүшүүдө. Бул албетте эки өлкөнүн цирк оюндарынын арасындагы тажрыйба алмашуу болуп эсептелинет. В данный момент, да, вот сейчас они у нас в Казахстане работают. Мы представляем в этой программе... Биз трансформация сыйкыры жана иллюзия шоулорун көрсөтөбүз. Бул көрүүчүлөрдүн кызыгуусун арттырган номерлердин бири десем болот. Бишкекке келгениңизге абдан кубанычтабыз. Бардык уюштуруучуларга келип кол чаап, бизди колдогон көрөрмандарга ыраазычылык билдиребиз. Сказать руководству Бишкекскому цирку. Алматынын темир адамы кайманатка оор жүктөрдү тиши менен ордунан жылдырып, сүйрөгөндүгү үчүн 3 жолу дүйнөлүк рекордтор китебине кирген Александр Данчев да өз өнөрүн тартуулады. Эң кооптуу номер болду. Анткени 1,5 миң тонна салмактагы автоунааны тиши менен сүйрөп, аны менен катар 4 жүргүнчүнү унаага салып, үстүнөн айдап өткөрдү. Абсолютно тишина. Считаем. 1, 2, 3. Поехали! То есть каждый желающий может подойти, попробовать гирю, что она действительно настоящая, что она... Ар бир келип көрүп отурган каалоочу чыгып 50 килограммдык гиряны көтөрүп текшерип көрүшсө болот. Мен ийген мыктардагы чыныгы мыктар. Мындай оор нерселерди кылуу үчүн абдан көп эмгек жана машыгуу зарыл. Ну то, что да, и как бы предрасположенность была, и это очень много тренировок. Бөбөктөрдү бирде ойнотуп, бирде күлдүрүп, бирде өзү күлкүгө түшкөн маскара поз өспүрүмдөрдүн сүйүктүү досуна айланды. Бұл Бишкек қаласына, Кыргызстан еліне бірінші рет емес, 5 жыл, 6 жыл бұрын клоун шоуға келген. Одан кейін міне қазір келіп, осы жақтың көрермендеріне жақсы керемет көңіл күй сыйлап жатырмыз. Өте қуаныштымыз, көрермен де күшті қабылдап жатыр. Деп қоямыз арасында. Жанр клоун, отвлекающий номер орындаймын, 3-4 выход жасаймын, 3 образда. Цирк оюндары бир гана балдар үчүн деген туура эмес.
чоңдор да келип көрүшсө болот. Анткени көз боюмочулар, дарчы акробаттардын асманга көтөрүлгөнү, жаныбарлардын номерлери бардык көрөрмандардын копулуна толот. Мой муж Марат, мы работаем экзотик. Мен жолдошум Марат экөөбүз чогуу экзотика шоулорду көрсөтөбүз. Өтө кызыктуу номерлер болот. Энот, жылан, маймылдарды үйрөтүп аренага чыгабыз. Учурдан пайдаланып, баарыңыздарды чакырып кетем. Я буду выступать всем. Даярдалган программа 2 саатка созулат. Ортодон 15 мүнөт эс алуу болот. Сиздер дагы өткөрүп жибербестен үй бүлө, жакындарыңыздар менен келип көңүл ачып кетсеңиздер болот. Алтынай Шайдылдаева, Эсен Үсенов, Таңкы СТВ.